Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Максималдуу түрдө Москванын группалары менен таратып коебуз. Буйруса мына Люблино менен Братславская метросунун ортосунда улица Верхний Поле 24-тө мына продуктовый дүкөн сатууга чыгып калды. Квадрат метри бир 80дей чыгып калат экен. Ачыгын айтканда анан өзүнүн мына эшиги бар 24 саат доступ кылып иштете берсеңиздер да болот да. 80 квадрат метр деп айттык. Аренда платасы 70 миңден, эч кандай причинасы жок, эч кандай жалпалоо жок. Жилой домдун түбүндө дегендей проходимость мындай айтканда двор, анан жолду бою машиналар өтүп турат. Элге көрүнөт дегендей да. Могу жерден көптөгөн кыргыз мекендештерибиз билет негизи. Бул жер мурда мундуз магазин болуп иштеп жүргөн билесиздерби? Могу жерден остановка бар, эми көрүнөт да. Адам нара бери өткөнчө кирип продуктасын кылып жаткан эле магазин. Причина продажа жүрүңүздөр. Бул жерде негизи 3 адам иштетет экен эле. Ошого анан кийин кыскасы сатыш керек болуп калыптыр. Ачыгын айткандачы нарагын өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Эч кандай жанагы жалпалып болуп, андай болуп сатылган жери жок. Анан кийин выручкалары күнүгө бир 50-60 миңден баштап 130-140 миңге чейин иштеп аткан магазин экен. Ачыгычы эт-пет сактаган морозильник, холодильниктери бар, полный оборудование, ошол полный бар жогу калат. Анан бул алганыбызда 4 стеналы дейт. Полный бардыгын өзүбүз алганбыз дейт. Ким келсе алып иштете берсин дейт да. Анан боло турган жери 1.800.000 дейт. Анан миллиону берип туруп калганы 1-2 жумага жана кылса же 1 айга сүйлөшүп коюп беребиз дейт. Ал жагыны возможность бар экен да. Анан машина болсо машинага анан алмаштырабыз дейт. Кимге кызык болсо туугандар, алып коюңуздар. Чынында жакшы жер. Көптөн бери иштеп аткан полный номерлери, ресторандарын кошуп беребиз дейт. Эми эл үйрөнгөн жерде мындай айткандачы доставка менен деле жакшы иштебесе болот. Анан ушул жерден баштап жана кылып кетет. Бул жерге эртең дарыс куун келет, Кыргызстандан алып келип саткандар болот, башка болот. Магазинде ошондой разрешение алып койгонбуз дейт. Могу жер чатыр-патыр тигип, зонтик point тосуп ушул жерге продажа кылсак болот дейт. Палеттерди коюпчу, эл өткөн кеткен көрөт, продажа жакшы эле болот. Полный вывескалар, анамналар полный калат, открыт деп жазылып турат, 24 саат иштеткенге возможностьтор бар. Киргенде жанагы пожарный, безопасный жактардан каралып тур, көрүп атасыздар, бардыгы нормада. Холодильниктер ушул жерден башталат экен. Бардыгы ушул өзүгө калат, өздөрүгө карайт дегендей. Каптар, башкалар полный продуктта бардык ызычуу нерселер менен калат. Могу жерден полкалар бар экен, туугандар. Полный сиздерге көргөзүп кетейин, а. Полкалар бар экен, бир нормальный полкалар бирок. Завод талабына жооп берген полкалар. Морозилкасы бар экен, холодильник. Ушул жер полный калат, ушул жер алган адамдар дальше ушуну түгел иштете берет. Анан бул жерде кичине бир 3-4 квадрат метрде маникюр, педикюр бар экен. Буйруса демде жакын арада жабылып калса, ушул жерден ушул арендага беребиз деп айтыптыр да ээлеричи. Анан бул жерде уборный бар, бул жерде. Булар полный өздөрү карайт. Бул жерден балким бир нерсени коюп, муналарды алыпча иштетсе деле боло берет. Бул кайсы дедиңиз, бул жанагы фирманын аппараты дедиңизби, холодильник дедиңиз, бул холодильник фирманыкы, анан могу холодильник фирманыкы. Калган основной бардыгы өздөрү карайт. Киргенде туугандар, бул жагы мындай мини маркет сыяктуу эле да. Өдөөдөгү жасалгыларды көрүп атасыздар, яркиликти көрүп атасыздар. Муну жакында эле жасашкан экен, ачыгындачы. Мурда келгенде жок эле. Полкаларды көрүп атасыздар. Эми мен магазинде иштегем, ачыгычы. Ким алса дагы көп нерсенен батырганга возможностьтор бар дегендей да. Мосуну полный алып келип туруп эле 2-3 штуктан эле мындай туруп мындай тизип койсудан жакшы болот. Могу жака дүйнөнүн товары батат да. Полкаларды көрүп атасыздар. Заманбап бардыгы могу жерде сенектер жармаштырып жанагы кое берет кеңири. Морозильник бар да, бир мына ичинде дагы бар, азыр аны көргөзөбүз. Полный продукталар бар. Продуктаны 2 күн мурда эсептегенде примерно бир 500 миң сомдук продукттар чыкты дейт да. Бүгүн эле выручкабыз 60 миң болду дейт. Бүгүн өзү кеч ачтык иса дейт да. Мына көрүп атасыздар. Ушунун өзү негизи 60 миңден экен да. Абитода ошондой баалар дейт. Мына кондиционер бар экен, көрүп атабыз, а. Кондиционер бар, желекти коюп коюптур. Бул жака уш фрукту саткан отдельный мындай айтканда. Кассовый аппараттар бары таксыр. Койсо болот ип менен, а. Ип менен койсо болот. Анан выручкаларын бир катар көргөзөм, бул жакты көргөзөлүк, а. Эми туугандар, бардыгыны ачык көргөзгөн жакшы. Эми ала турган адам, мен ушул реклама кылып койсом эле келип акчаны которуп алып коюп турган нерсе эмес да, келип карайт, сопровождение кылып беребиз деп атат. Көрөт да, келген адам 10-15 күн карайт могу жерде. Кандай чындап эле ошондой болуп атабы? Чында дал келеби депчи. Выручка мына. Выручка 78 миң. Бул мына өткөн айда 1-апрелде болуптур экен эле. 61 миң выручка дейт, а.
доставка маставкаларга күнүгө 20-30 миң жанагы болуп турат дейт. Мына общий расход бул күнүгө закуп жазган окшойт. 69 миң дейт. Ушинтип кете берет экен да. 84 миң дейби? 83 миң дейт, 81 миң дейт. Же общий выручка 54 миңден. Расход чистый прибыл бул эми саткандан калганы өзүбүзгө калган деп жазган 30 миң экен да. Выручка 129 миң болуптур. Кыскасы туугандар сүйлөшүп аласыздар. Таразалар бар, башкасы бар. Бул жак көргөз коюн. Бул жакта овощ фруктудан сатылаптыр. Бул жер эми как жанагы Азербайжан башкалардыкыдай эле полкалар экен да. Көчөдөн көргөн адам ону көрүп кирет негизичи. Чамадан барып коюптур. Негизи мындай возможность болсочу, могу жерге полканы мындайдан коюш керек. Менин оюмчачы мынча жерге полканы мындай тепкич кылыпчы, адам өтө турган кылып овощ фруктун ушул жерге коюш керек да. Мындайданчы, мына ушул идея силерге чамадандар коюп жакшы. Могу айнектер жакшы экен. Яркий жууп тазалап турсаңыздар, ярк көрүнө берет бул жак. Могу жерге полкаларга да жанагы айтылгандай эле сөздө могу вареньяларды 2-3 жөнүнө коюп туруп калганыга дүйнөнүн нерсени батырсаң болот. Кичине аракет кылып кызыгып карап коюш керек экен да. Тухумдары бар экен. Ушул аппарат канча калдым дедиңиз үчөөнү? 110 миңге, 110 миң алып кече жакында эле алыптыр да, мына. Холодильниктер. Бардыгы калат. Сука фруктулар полный бар жогу калат. Полкалары мына. Жасалгалар жакшы экен негизи. Бир семья алып иштетип кое турган эле бизнес экен да. Бул жакта эми склад бар да. Азбы көппү, ушундай кичине склад бар. Мындай көргөзөлүк. Туугандар бир жактан айтып коеюн, Бул жагда склад, морозильник бар бул жагда. 2-ге 3-кү, 2-ге 2 дедиңизби? 2-ге 2 морозильниги бар. Кесе турган жанагы балта салпалары бар. Бул жерге жанагы эттен негиз выручка жакшы калат, ачыгычы жанагы эт кесе турган аппарат алып келип койсо жана негизи жакшы болот. Түшөн алып келип туруп эле иштей берет. Анан негизи көрүп атасыздар туугандар, баардык продуктаны Кыргызстандан алып келип берип, поставщиктер иштеп атат да ачыгы. Ушул дүкөнгө чейин алып келип берген поставщиктер бар. 1-2 күн андан тартамго байланышка чыгып атат. Как раз. Бул жагда эттер. Эми бул иштеп аткан рабочий ушундай жанагы морозильник. Иштете бересиздер дальшечи. Көп эле нерсе атат. Пакет бар экен. Таразасы бар. Кыскасы туугандар көзгө көрүнгөн нерсенин баардыгы калат. Келген болсо сопровождение кылып үйрөтүп дальше ким алсадан иштеп кете берет дейт. Калганын эми сүйлөшүп, көрүшүп, жолугуп, сүйлөшүп, кол кармашып, чай ичип отуруп дегендей калганын келишип аласыздар. Биздин иш элге чыгарып, маалымат жеткирип берип, анан көбү жазып атат. Анан сен көбүн ошол бизнестерин жана кылтасың, сага ишенип алып алсам эмне болот депчи, алган адам иштетет. Көз жетпеген адам албайт дегендей да. Көз жеткен, ушул жакты билем деген адамдарга сунуштайбыз. Көрүшкөнчө, жакшы күндөрү жолугалып, полный маалыматты айттым окшойт, Assalamu алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.